Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах Тааланын жардамы менен Рамазанга даярдык көрүүчү сабактарды улантабыз. Буга чейинки сабактардан баштап биз ошол Рамазан айында Куранга болгон мамилебиз кандай болуш керек, ушул тууралуу сабакты баштаган биринчи сабакта биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү Куранга кандай мамиле кылган, кандай көңүл бурган, Куранды толугу менен окуп бүтүргөн ушул Рамазан айында. Рамазан айында Куран түшүрүлгөн. Ошол себептен Рамазан айы Куран айы деп да айтылат. Буда сабакта болсо Курандын фазилеттери тууралуу кыскача сөз кылган болчу. Бүгүн болсо темабыз болсо ошо адамдардын Рамазандагы болгон же жалпысынан эле Куранды окууга болгон адамдардын кандай абалдары бар, кандай түрлөргө бөлсө болот да адамдардын ошо Куранга болгон мамилеси боюнча. Көбүнчө ошол Рамазан айы боюнча суроо беришет да, айтышат да мындай кайсысы жакшыраак болот дейт. Көбүрөөк Куранды окуган жакшыбы дейт Рамазан айында. Көбүрөөк кайра бүтүрүп катым кылып көбүрөөк окуган жакшыбы же болбосо аз-аздан болсо дагы бирок ой жүгүртүп анын маанилерине көңүл буруп ушинтип окуган жакшыбы деп суроолор берилет да аларгачы. Эми бул суроого жооп берсем мурда биринчи айтышыбыз керек да. Бул эки нерсе бири-бирине каршы эмес. Бул эки нерсе бири-бирине каршы болбойт. Анткени адам көбүрөөк окуп деле ошол Куран аяттарына ой жүгүртсө болот да. Куран аяттарына ой жүгүртүп, анын маанилерин түшүнүп, аракет кылып пайда алса болот да. Негизинен алганда эки нерсени бирге ала кетсе болот да. Ала кетүү мүмкүн. Эми бирок мисалы бардык адамдар ушундай эки нерсени алып кете албайт да. Ошондуктан мисалы кээ бир адамдар болсо, мисалы Куран аяттарын түшүнбөшү мүмкүн. Мисалы арабчаны билбейт, же көп маанилерин көп окуган эмес, тафсир илимине көңүл бурган эмес. Ошондуктан мындай карапайым элдер болот го көбүнчө мындай Куран окуганда альхамдулилlah үйрөнүп алган. Мындай адамдарга таалымдар айтышат, насаат эгерде көп түшүнө албаса, анда көбүрөөк деле окуй берсе болот. Көбүрөөк окуп, көбүрөөк колдон келишинче көбүрөөк сүрөлөрдү окуп калып, көбүрөөк колдон келишинче кайра бүтүрүп, кайра катым кылып, ушундай окуса деле бул жакшы. Бул деле жакшы иш. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, мен айтпаймын дейт, алиф, лам, мим бул бир тамга деп айтпаймын дейт. Бирок алиф бул бир тамга, лам бир тамга, бул мим тамга дейт да. Ар бир тамга үчүн онсо. Ошондуктан адам эгерде кайсы бир мусулман Аллах Тааланын болгон соопко үмүт кылып, ыхластуу болгон абалда көбүрөөк окуй берсе деле, көп маанилерин түшүнүп, көп ой жүгүртпөсө деле ошондо деле жакшы. Бул деле жакшылык. Бул деле жакшылык болот да. Бирок албетте ой жүгүртүп окуганга жетпейт. Эми кимде эгерде ой жүгүртүп окуй алган болсо, бул эң жакшы. Бул эң жакшы да. Ал эмес аалымдар ой жүгүртүп ошол тафсирлерине басым кылып ушинтип окуп чыккан адамды муну деген бир кандайдыр бир баалуу таш болот го. Мисалы бир алмаз сыяктуу же ушундай сыяктуу бир таш болот го. Ушундай нерсени камдап алган адамга салыштырышат да. Мисалы адам Куранды бир жолу окуп бүттү. Бир жолу толугу бир канча бир көп убакытка бөлсө деле бирок окуп бүттү. Бирок ой жүгүртүүсү менен, тафсирлери менен, маанилерин окуу менен бирге Куранды толук бир окуп бүттү. Бул адам бир чоң бир баалуу бир таш өзүнө камдаган сыяктуу дейт да. Кайсы бир адам болсо эгерде маанилерине көп ой жүгүртпөй, бирок көбүрөөк окуй берди, көбүрөөк катым кылып окуган болсо, бул көптөгөн өзүндө жанагындай алтын, күмүш, тыйындарды, дирхам, динарларды чогулткандай дейт да. Бул деле жакшы. Бирок тигил болсо бир эле ташты жыйнады, бирок кандай да. Ушундай сыяктуу мисалдарды келтиришкен да. Экөө тең жакшы. Бирок албетте маанилерине ой жүгүртүү менен Курандын тафсирлерин окуп, анын маанилери Аллах Таала бизге эмнени айтып атат, эмнени бизден талап кылып атат, ошол нерсеге ой жүгүртүп, ошол нерсени түшүнүү менен окуганга бул нерсе эч нерсе тең болбойт. Буга эч нерсе жетпейт. Аллах Таала өзү бизди үгүттөп, буга чакырган, Куранга ой жүгүртүүгө айтат Аллах Таала: "Афала ятадаббарунал Кур'ан" дейт. Алар эмне Куранга ой жүгүртпөйбү дейт да. Эмне Куранга ой жүгүртпөйбү дейт. Ам аля кулубин акфалуха дейт. Эмне алардын жүрөктөрүнө кулпулар барбы деген да. Эмне алардын жүрөктөрү кулпуланып калганбы деген да, жабылып калганбы деген да, субханалла. Бирок жаңагындай айткандай эле эки нерсе бири-бирине каршы келбейт. Так ушул Рамазан айын алган болсок, колдон келишинче көбүрөөк окуп бүтүргөнгө аракет кылган жакшы. Маанилери менен бирге ала кеткенге аракет кылып, түшүнгөнгө аракет кылуу менен да. Эми тереңирээк токтолчу болсок, биз азыр темабыз өзү Рамазан айында биздин Куранга болгон мамилебиз тууралуу. Эми ушуга боюнча биздин ошол кээ бир алымдардан келген биздин ошо насааттарды окусак, ушул кандайдыр өзүнүн кеңештери бар да, ошолго кичине токтола кетсек тереңирээк. Ушул боюнча эң биринчи алымдардын айткан бизге осуяты, эң биринчи осуят ушу Куранга байланыштуучу. Бул биз Куранды катым кылып бүтүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Рамазан айында Куранды толугу менен окуп бүткөнгө аракет кылганыбыз жакшы. Бул нерсе өзү сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул тасталып келген, окуган болчусуз буга чейин сабактарда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Жибрил экөө келип түндө окуп чыгышты эле. Ар Рамазанда түндө бир сыйра окуп чыгышат эле. Акыркы кайтыш болор жылында 2 жолу окуп чыгышкан. Демек ушул нерсе сүннөт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берген. Буга чейинки дагы бизге чейинки мусулмандар дагы ушул жолду карманып жүрүшкөн. Рамазан айы бул өзү Куран айы болгон айда көбүрөөк Куранды окуп, жок дегенде бир жолу окуп бүткөнгө аракет кылышыбыз керек да.
аракет кылышып, ушул эң биринчи бул алымдардын осуяты. Көп адамдар Рамазан айы башталганда өздөрүн активный сезишет да. Аябай ушул чечкиндүүлүк менен аябай окушат, калтырбайт, мына аябай чечкиндүүлүк болот да башындачы. Бирок канча бир убакыт өткөн сайын, канча бир күн өткөндөн кийин кайра жалкоолук келе баштайт. Жалкоолук келе баштайт, кыйын боло баштайт, оор боло баштайт. Анан ошентип бүтпөй алгандар көп, Субханалла, мындай. Аллах Таала мындан бизди сактаган болсун, Аллах Таала өзү бизди ошол жакшы пайдалуу өткөргөнгө өзү жардам берген болсун. Ошондуктан башынан баштап эле биз чечкиндүү өзүбүзгө максат коюшубуз керек да. Ушул нерсе Рамазан айында мен Куран айы. Мен Куранды бүтүргүдөй болоюн. Жок дегенде бир жолу бүтүргүдөй болоюн депчи. Көңүл Рамазан айында өзү деле ансы деле сооптор көбөйөт. Бул берекелүү ай, ошол берекелүү айды колдонуп алалы да. Рамазан айында да жакшылык иштерди кылуу өзү негизи жеңилденет да, жеңилденет. Анан бул ушул бүтүрүп алыш үчүн ушундай болуп калат, ушундай катага түшүп калбаш үчүн, мындай башында баштап аягына чыкпай калып атпайбы? Ушундайга түшүп калбаш үчүн башынан баштап эле өзүбүзгө план коюбуз керек да. Кандайча, мисалы азыр 30 күн турабы? Рамазан 30 күн, же 29 күн, же 30 күн. Ушул мына 30 күндүн ичинде мен мына өзүмө күнүнө бир парадан окуйн депчи. Бир жуфтан окуп чыгайын деп. Достор, башынан баштап план койгондо анан адам ошол максатына жетет да. Башынан даяр болуп кирген болсокчу. Достор, Рамазан айы башталат. Биринчи күн кетет, экинчи күн кетет. Бир жума өтөт, эки жума өтөт. Андан мен жетишем, мен мына акыркы 10 күндүктө жетишем деп жүрөр деп адам алданып калат, Ошоңкат аягына жетишпей калат да. Аягында көбүнчө адамдар аягына калтыргандан кийин эмне окуат бул? Анан кечигип калат, шариаттык эреже бар. Ат-таахир лаху афат деген эреже бар да. Кечиктирүүнүн өзүнүн апаттары бар деген да. Өзүнүн балеси бар да кечиктирүүнүнчү. Кандай гана жакшылык иш болбосун, өзүн кечиктире берүүнүн мунун өзүнүн балеси бар, мунун азабы бар да. Мисалы жакшылык иш кылгысы келет, бирөө садака бергиси келет да. Мен эртең берем деп койсо, эртеси ошо садака бергенге өзүнүн желаниясы кетип калышы мүмкүн да, эң эле аз дегендечи. Эң эле жок дегенде. Өзүнүн көңүлү жок болуп калышы мүмкүн ошого. Же акчасы жок болуп калышы мүмкүн. Же башка бир муктаждыгы пайда болуп калышы мүмкүн. Достор, ошондон жакшылык нерселерди кечиктирбеш керек да. Жакшылык иштер. Ошондон бул жакта дагы Рамазан айы башталды, бул башынан баштап эле кечиктирбей эле эң биринчи күндөн баштап эле бир парадан кылып окуп чыга берсе, адам аягына чыгып калат. Достор, канча бир Курандын бөлүгүн өзүнө максат кылып кое алыш керек да. Мына могу күнү, ар күн сайын мен ушунчадан окуп турам деп. Бул өзү дагы сүннөт. Рамазан айында эле эмес, негизи эле ар бир мусулмандын ар күнү Курандан бир канча бир бөлүктү окуп туруу бул өзү сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнөн келген да. Өзүнөн да келген бул нерсе. Бир күнү деген сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнүн алдына келип чогулуп, анан күтүп турушкан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар чыгат эле да. Күнү чыгып, алар жолугушат эле. Бир күнү кечигип калат. Анан чыккандан кийин Аллах делсе кечиктим дейт да. Эмне кечигип калган айтат да. Ага Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир өкүлдөр келген болот да, бир делегация келген болот. Алар менен ага чейин сүйлөшүп, алар менен отуруп айтат: "Мен күнүгө окуп турчу Куранымды кечиктирип калдым" дейт да. Окуй алган элем дейт. Ошонумду калтырбайын деп окуттум дейт да. Күнүмдүк вирт деп коет да. Достор, Курандын ар бир бөлүгү. Достор, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ушул нерсе болгон да. Ошондон ар бир мусулмандан колдон келсе ушундай кылышыбыз керек да. Бир Курандан канча бир бөлүгү күнүгө болуш керек. Ушинтип бөлүштүрүп койсок, мисалы ар бир айда бүтүрүп тургудай. Жок дегенде ар бир 2 айда бүтүрүп тургудай, субханалла. Эже керек болсо бир айда 2 жолу, 3 жолу бүтүрүп тургудай кылып ушундай адамдын өзүнүн бир бөлүгү болуш керек да. Эң аз дегенде 7 күн. 7 күндөн аз кийин бүтүрө турган болсо, бул адам Куранды түшүнбөйт андачы. Түшүнбөй эле окуп аткан болот да. Эң андан аз десе 3 күн дегендер бар. 3 күн деп бир сахабалар уруксат берген. Бул дагы дайыма кылып жүргөн бул туура эмес да. Эгерде мындай эле Рамазан учурунда бир мисалы акыркы Рамазандын 10 түндүгүндө мындай көп окуй берсе, кээ бир сахабалардан айтылат да, кээ бир сахабалардан бир рекетте Куранды окуп салган, же жартысын окуп салган дегендерчи. Же бир түн окуган дегендер. Алар дайыма кылчу эмес мындай нерсени. Ошо дайыма кылган эмес. Алардын адатында дайыма болгон эмес. Өйткөнү бир сахабага Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 күндү уруксат берген да. Талашып отуруп, анан башка бир риваятта башка бир сахаба 3 күн эле дейт деген да. 3 күн деген. Мындан жакшы болушу мүмкүн. Андан тез убакытта ким бүтүп аткан болсо, Куранды дене түшүнбөй эле коет да. Ошондон мына ушундай жанагындай бир ай болобу, 2 ай болобу ушундай кылып бүтүргүдөй кылып адам өзүнө жашоосуна мусулман алып келип алган жакшы. Алып келип алыш керек да. Анткени Куран дайыма окуп жүрүү, субханалла, бул адамдын ыйманын күчөтөт. Аллах Тааланын сөзүн окуп жүрөт. Аллах Таала менен болгон байланышы, Аллах Таалага болгон сүйүүсүнүн белгиси. Алымдар айткан сөз бар го. Айтат, адамдын эгерде Аллахтын сүйүүнүн белгисин көргүң келсе, ал ошол адамдын Аллахтын сөзү менен байланышын кара деген да. Канчалык Аллахтын сөзүнө болгон анын байланышы күчтүү болгон болсо, демек Аллах Тааланы ошончо сүйөт да, ошончолук Аллах Таалага болгон байланышы күчтүү да. Курандан окуп, арда ой жүгүртө турган болсо, канча деген көптөгөн пайдалар бар да. Эң жакшы сөздөр, эң жакшы насааттар,
эң жакшы окуялар мен гана бар да, субханалла. Ошон үчүн максатыбыз ошол. Илим алып атканда да ошол болуш керек да. Илим алып аткан максаттар арасында бири ошол. Бара Куранды түшүнүп калгыдай. Дайыма Куранды окуп жүрүп, ошондон биз түшүнүп дайыма жашообузга алып келиш үчүн да. Араб тилин окуйлу деп атпайбызбы? Араб тилин окуйлу деп атабыз, Ал эле эмес акыйданы окуйбуз деп атпайбызбы биринчи? Акыйданы, тавхидти окуйбуз деп атпайбызбы? Максатыбыз тавхидти окуп туруп кийин Куранга жетиш да. Бул дагы да. Мисалы, анткени сахабалар айтышат эле да. Биз биринчи ыйманды үйрөнөт элек дейт. Ыйман деген эмне? Акыйда, бул ишеним. Биз биринчи ыйманды үйрөнөт элек дейт. Андан соң Куранды үйрөнөт элек дейт. Айтат, жана кийин Куранды окугандан кийин, Куран окуп жүрчүбүз, жана ошол ыйманыбыз күчтөнүп турат эле дейт да. Өзүнүн сахабалардын жолу ушундай болгон. Биринчи алар акыйданы үйрөнөт эле, туура ишенимди үйрөнүп алат эле, андан соң Куранга өтүшөт эле. Кийин Куранды окуп жүргөндөн кийин анан ошол ыйманы үйрөнгөн буга чейин акыйдасы күчтөнүп турат эле да. Куранга чейин биринчи акыйда үйрөнөт. Акыйданын максаты бир Куранга баруу, кийин Куранды окуп атканда акыйда маселелерине келгенде биз туура түшүнүп жүрүшүн да. Ошондон эң башкысы биздин максатыбыз Куран да. Жана ушул нерсени Рамазан боюнча көрсөтөрбү? Башынан баштагандан бөлүп алалы. Кээ адамдар мисалы кандай болуп калат? Бир параны 20 бетти кантип окуйм дейт да. Мына бир ай план коюп алып, күнүмдүк планды коюп алсак болот да. Күнүмдүк планды да. Мисалы кээ бир адамдар эртең менен ооз бекиткенден кийин багымдат намазын окуган соң бир бош убакыт болот. Багымдаттан кийин эң берекелүү убакыт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы айткан? Аллахумма барик ли уммати фи букуриха деген да. Аллах таала менин үммөтүмө анан эртең мененки убактыларында береке бер деген да. Берекелүү кыл деген. Эртең мененки убакта багымдаттан кийин күн чыкканга чейин отурган убакыт бул эң жакшы берекелүү убактылардан. Ушул убактарда эгерде адам багымдат намазын окуган соң келип окуп, эгерде бир параны окуп чыккан болсо жакшы, эң сонун. Күндүн башында эле окуп алды, Ал эгерде толук окуй албаса, мисалы, жарым параны окуп койду, 10 бет, 10 баракты окуду. Калган жарымын болсо кечкеге калтырып койду. Ушуну экиге бөлүп койсо болот. Бир толук бир окуй албаса, экиге бөлүп алсын. Кичине жеңилирээк болот да. Же болбосо андай кылга албайм десе, ар бир намазга бөлүп койсо деле болот да. Ушундай да кылгандар бар да. Ар бир намазга 5 мал намаз, 5 мал ар бир намаздан кийин канчадан окуп калат? 4 барактан окуп калат. 4 барактан аз эле да, көрсөтөрбү? Ар бир намаздан кийин өзүнө адат сактап Рамазан айында ар бир намаздан кийин 4-4төн окуйм деп ушундай кылып окуп чыкса, көрсөтөрбү? Ошо максатына жетет да. Ушундай кылып киргизип алса, иншалла анан Рамазан ай бою Куранды окуп бите алат. Иншалла Аллах тааланын жардамы менен, Бирок албетте мунун баары тең Аллахтан болгон тавфикка айтат, Аллахтан болгон жардамга айтат. Жана андан соң адамдын өзүнүн чечкиндүүлүгүнө айтат да. Өзүнүн ошол дайыма постоянствосуна, ошо дайыма үзбөй муну уланта берүүсүнө, жана адамдын өзүнүн ошол чечкиндүүлүгүнө, субханалла. Жана бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыда айткандай эле, ахаббул амали илаллахи адвабуха ва ин кал деген. Аллах таалага эң сүйкүмдүү амалдар аз болсо дагы дайыма кылынып жүрүүчү деген да. Дайыма кылынып турган амалдар. Аллахка болгон эң сүйкүмдүү амалдар да. Мисалы бир отуруп эле Рамазан айы бою, мен акыркы 10 күндө Рамазандын аягында мен отуруп туруп толугу менен бир Куранды окуйм дегенден көрө, көрсөтөрбү? Дайыма бирок азастан кылып жүргөн бул жакшыраак, Аллахка сүйкүмдүүрөөк болот да. Көрсөтөрбү? Жана бул Рамазан айында ушинтип биз өзүбүзгө көнүп алсак, мындай кечиктирбей план коюп көрсөтөрбү? Бул адамды да өзүн дагы тарбиялаган дагы жагы бар да. Көрсөтөрбү? Кийин бир иштери баштап атканда дагы кийин кечиктирбегидей болуп. Көрсөтөрбү? Рамазанда эле ошондой да, Куранды ким окуганды кечиктирсе, кийин аягында жетпей калат туурабы? Ушундан да адам өзүбүзгө бир сабак алсак болот экен да. Көрсө, бир нерсени биз кечиктирген болсок, аягында кийин жетишпей калышы мүмкүн да, ошол нерсе аягына чыкканга. Эми бул биринчи алдымдардын насааты, экинчиси